Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Сулайман Кайыпов, профессор, жакында эле дабир маек кылдык эле. Мына жакында түрк мамлекеттеринин уюму түзүлдү. Жалпы кээ бир маалымат каражаттарын кээ бир мамлекеттерде дагы терс кабыл алынды. Кандай бул? Жакшы уюмбу, жакшы жака өнүгөбү же чын эле терс жагы барбы? Эми ушул суроону абдан көп сурашат. Мен Түркияда көбүрөөк иштегендик үчүн байланышы бар бир билсе ушу билет дейт окшойт. Көп эле сурашат да, бул түрктөр эмне кылган атат. Биринчиден, түрк деген сөздү туура эмес түшүнөт көбү. Түрк деген сөздү жалаң гана, жалгыз гана ушул Түркия түрктөрү менен байланыштуу түшүнөт да. Ошол эле деп эле ойлой беришет. Ошондо баарыбыз түрк болуп калабызбы дей берет. Türk деген эки түшүнүккө ээ болду да. 23-жылы бул түркиялыктар өздөрүн түрк деп атагандан баштап эки мааниге ээ болду. Аны орус терминологиясында муну белгиледи. Орус терминологиясында Түркия түрктөрүн турки дейт. Турок. Биздерде болсо тюрки дейт. Бир эле түрк деген. Эки башка. Эки башка түшүнүк. Türk деген бүт түрк калктары, тили түрк тилинде болгон калктар, Турки дегенде Түркиянын эле түрктөрү да. Көбүнчө ушуну такыр түшүндүрө албайм да, айтсам эле кайта эле башынан түшө берет, кайта башынан түшө берет. Эми ушул жерде дагы атайын сөздү ушундан баштап атам да. Эми көбү айтат. Өткөндө бир азыр Facebook деген немеде шумдуктар чыгат экен. Мага бирөө жазып жибериптир. Мынандай болуптур деп сүрөтүн тартып жибериптир. Түрк өлкөлөрү бирикти. Союз, түрк өлкөлөрүнүн союзу түзүлдү. Которуптур деп, англисче union деп атса, ошону союз деп которот да, которуптур. Андан Борбор Стамбул расмий тили казакча болуптур деп мага кадимкидей эле жүрөт. Бирөө жасаган материалды. Анан мен күлдүм да, анан бул фейк деп эле жазып койдум жөн эле. Канча киши дүркүрөдү, кандай болот? Биздин тилибиз анда кайда болот деп. Бул өзү баягы жаңы курулуп жаткан ошо түрк мамлекеттердин бирлигине жасаган бир кыянаттык эле нерсе да бул өзү. Себеби казактардын тили кирип калса, биздики кандай болот деп казактарга каршы жазып атышат да көпчүлүгү. Бул бир тууган элдердин ортосуна атылган мындай чок салуу менен барабар нерсе да. Эми мунун бир аз тарыхына келели. Советтер Союзу кыйрагандан кийин, айрыкча 91-жылдан баштап туугандык сезимдери, эки сезим аябай ойгонду. Биринчиси адамдардын этностук туугандык сезимдери, экинчиси диний сезимдери да. Анан ушу жагынан тең алганда, ошо алыскы Түркияны мурда көргөн эмес эч ким, барган кишилер аз эле болгон. Алардын дини дагы, анан кийин тили дагы, маданияты, теги дагы биз менен бирдей болуп чыгып атпайбы. Анан алар биз жаңы түзүлүп атабыз мамлекет болуп. Алар капитализмди качан эле көргөн, императорлук доорун жашаган, Европага түздөн түз чыга ала турган, экономикалык абалы баарыбыздыкынан өйдө турган, анан калкы дагы баарыбыздан көп болгон мамлекет да. Анан булардын баардыгын ушул касиеттерди эстегенде биз үчүн бир рухий бир таяныч болду да. Баягы Москвага таянып алган кишилерге сөзсүз бир таяныч керек экен да, кийин ойлоп көрсөмчү. Мен өзүм эле айтайын. Мына эми өзүбүздүн бир тууган түрк эли деп биринчи учуп барганыбызда самолет Стамбулдун үстүндө айланганда кыргыздар ыйлаган бар. Ушунун баары биздикиби деп. Себеби тарыхта жазылган да, балким ушу жерден кеткен да түрктөр, ушу жерден кеткен кишилер бар, ошолордун балдары бар да. Ушунчалык сезимдер, баягы туугандык сезимдер ойгонуп, анан кантип биз биргебиз, кантип бир күч болобуз, кантип бирге жашай алабыз деген баягы миңдеген жылдык сагынычтардын бардыгын кетирип, ыйлап, сыктап дегендей, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, анан акырындап сезим деген ушундай нерсе экен, сезимдер өчөт экен жүрүп отурупчу.
Баягы акыл менен жасалган нерсе калып, сезим менен жасаган нерсе өчөт экен. Акырындап өз ордуна келди окшойт. Бирок ошол убакта эле окумуштууларга айткан. Курултайларга барып жүргөнбүз 91-жылы. Биринчи биз маданиятыбыз бир, тилибиз бир, тарыхыбыз бир. Ушуну биринчи элибизге таанытып алалы. Тааныбагандар бар да, билбейт да. Ушуну Түркия элине да тааныталы, башка түрк дүйнөсүндөгү башка элдерге да тааныталы. Тилибиз, маданиятыбыз бир экенин билдирели. Деп, анан ошондон 93-жылы Түрксой деген ачылган. Бул түрк элдеринин маданиятын бири-бирине таанытуу, анан кийин баягы жалпы адамзаттык мааниси бар эң мыктыларын тандап туруп бүтүн дүйнөгө таанытуу вазифасын мойнуна алганда, бул эми жакшы да. Кыргызда эмне бар, казакта эмне бар, өзбекте эмне бар, бардыгын чыгарып туруп бүткүл дүйнөгө таанытса, бүткүл дүйнөлүк адамзат ошондон пайдаланса, ошондон таасир алса жаманбы? Эң сонунда. Ошондой вазифа менен Түрксой ачылган. Андан кийин 2008-жылы Түркпа деген ачылды. Бул түрк парламенттер тарыйлар ассоциациясы да. Ассамблеясы. Ал ассамблеянын дагы биринчи, ошо 91-жылдарда айтылган. Себеби биз бир жашаш үчүн, бири-бирибиз менен экономикалык алака кылыш үчүн, дипломатиялык алака кылыш үчүн мыйзамдарыбыз окшош болуш керек да. Мыйзамдарыбыз жакын болуш керек. Ошо мыйзамдарды жакындаш үчүн менин пикирим ошондой болгон, мен айткам ошондо. Мыйзамдар жакындамайынча биздин турмушубуз ал жакын болбойт. Мисалы, бул жерден бир айталы бир инвестор барды Кыргызстанга. Кыргызстандын мыйзамына жараша иш кылганды билбесе, ал кандай болбойт да. Же болбосо Кыргызстандан келди. Ошон үчүн мыйзамдар жакын болуш керек. Ал үчүн парламентарийлердин ичинен ушул маселени билгендердин бир уюму түзүш керек. Анан алар түрк өлкөлөрүн кыдырып, бири-бирине баягы мыйзамдар жөнүндөгү маалыматтарды берип, акырын жүрүп отуруп анан бул орток түрк парламенти деген нерсеге келиш керек. Ошондо анан кийин биздеги маданий бирлик гана эмес, тарыхтагы бирлик гана эмес, керек болсо экономикалык бирликке негизделген саясий бирлик келип чыгып калышы мүмкүн. Деген ушундай түрк элдеринин бардыгы романтик болот эмеспи? Ошондой романтикаларды сүйлөгөнбүз да. Бирок ошол убакта бир дагы кыргыз, бир дагы казак, бир дагы өзбек, бир дагы түрк биз ушул биригип алып туруп баарын талкалайлы деген ойдо болгон эмес. Эч качан болгон эмес. Биз баланча өлкөгө каршы туралы, биз баланчага каршы күч бололу деген бир дагы түрктектүү инсандын оюнда болгон эмес да. Мен ошо чогулуштардын баарына катышкам. Баарыбыз түркчө үйрөндүк. Эми булар ушундай экен, буну билип алалы деп түркчө үйрөнүп, өз эне тилибизден дурусураак үйрөнүп кеттик. Китеп жаздык, ырдадык дегендей да. Мен өзүм эле 11 жыл Түркияда иштедим. 5 жыл Түркиянын эмеси, 16 жыл түркчө иштедим да, мисалы да. Бирок ошондой болсо дагы бая бирлик бири-бирибизге канатташ бололу деген идея ал Түркпа менен эле бүткөн жок. Анан 2009-жылы Түрк кеңеш деген ачылды. Кеңеш деген сөз түркчөдө жок, ал немелерде бар, говорлорунда бар, бирок кеңеш деген сөз жок. Калган түрк элдеринде кеңеш деген бар да. Анан түрк кеңеш деп, мурда түрк консей болчу. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн, мамлекеттердин эмес, түрк тилдүү өлкөлөрдүн консейи болчу да. Консей деген кеңеш деген сөз да. Андан кийин ошол боюнча иштеп отурду. Халил Акынжы деген эң мыкты дипломаттардын бири ошо консейдин башында болчу, түрк кеңештин башында. Андан кийин мына жакында ушул жылдын ноябрь айында бул ат өзгөрдү.
Türk tildi өлкөлөрдүн эмес, Türk мамлекеттеринин эгерде мурдагы терминология менен койсок, союзу же болбосо уюму деп коелу. Уюму деген ат менен чыкты да. Türk мамлекеттердин уюму болгондо бул жерде баягы Түрк кеңеш дегенде элдик аталыш, кичине народный элдин пикирине жакын эмес беле, элдик түшүнүккө жакын. Түрк мамлекеттеринин уюму дегенде көбүрө кыргызчага деле союзу деп, Түрк мамлекеттеринин союзу деп которуп жүрдү. Уюму деп жазат. Бирок юнион, англисче юнион десем да бирикмеси деш керек да, союзу. Союзу деп жазгандар бар, бирлиги деп жазгандар бар, уюму деп жазгандар бар, жумшагыраак деп уюму деп жазуу неметип калды кийинчерээк. Бул эми баягы элдик түшүнүккө караганда саясий аренада талкуулана турган маселеге айланды да. Бул Европа бирлиги сыяктуу Түрк өлкөлөрүнүн бирлиги курулуп жатабы? Баягы эски Советтер Союзу сыяктуу бир өлкө чыгып баратабы? Борбор Стамбул болобу? Эки борбор болобу деп. Себеби Түркистанды эми түркчөсү мааневий башкент дейт да, мааневий башкент деген этикалык борбор деген сыяктуу да, рухий борбор деген сыяктуу. Ушундай болобу, Орто Азия менен тетиги Стамбул, биягы Түркистан биригип ушундай бир чоң мамлекет түздү дегенден кийин эле булар кимге каршы турат деген суроо туулуп атпайбы? Мен эми өзү гуманитарий боюнча ушу бардык тармактарында окуйм жана иштейм да. Мен таң калам. Адамзат кайда баратат деп да ойлойм кейде. Анткени ушу түрк элдери мындан 1000 жыл мурда эле бир улут болчу. Шек жок да, шек жок. Бир маданияттын ээси эле, бир тилде сүйлөшчү эле. Өз араларында мамлекет куруп алып чабышып кетчү эле. Кайта биригип алчу эле, ушундай да. 1000 жыл аны болуптур, 1500 жыл мурдага барсак биз бир эле улут элебиз да. Анан бүгүн ошолор эстеп, тарыхый бирлигибиз бар экен, туугандыгыбыз бар экен, маданиятыбыз бир, сөздөрүбүз окшоп атат, карабайсыңбы деп, ушунун негизинде өлкөлөр биригип, өздөрүнүн экономикасын көтөрүп, өздөрү бактылуу жашап, башкаларга да бакты тартууласа жаман болобу я? Мен ушу таң калам да ушуга. Жок. Эң негизги суроо эмне болуп атат? Бул уюм кайсыл күчкө каршы курулуп жатат? Бул кийин ачык сөз. Американы тоготпой кетеби же? Европаны басып кетеби же? Орустар менен мамиле бузулабы? Кытай менен такыр алака кылбай коебу? Андай болбойт да. Мен дагы бир кайталап койдум. Ошол түрк бирлиги, түрк өлкөлөрүнүн бирлиги, түрк өлкөлөрүнүн унтумагы деген сөздөрдү сүйлөп атканда бир дагы кыргыздын, бир дагы түрктүн же башканын башка өлкөлөргө каршы турган күчкө айланалы деген ниети болгон эмес. Эми ниет ошончолук таза болуп турса деле, баары бир артта калган күчтөр бара конфронтационный эки полюстан башкарылып көнүп алган калк бар да, дүйнө калкы ошондой эмеспи? Эки полюстан башкарылып көнүп алып, ошол трафарет аң сезимге орноп калып, анан жок, мына жерде сонун болуп аттыр, ушул өлкөлөр өнүгүп кетсе, анда бизге да пайдасы болот дебейт экен да. Азыр эми доор кандай доор? Кошунаң бай болсо бай болосуң, кошунаң кедей болсо жыргабайсың. Себеби, мисалы үчүн Кыргызстан бай болсо Өзбекстандын чыгарганын сатып ала алат. Кыргызстан кедей болсо сатып ала албайт да. Же болбосо, жаныңдагы өлкөлөр кедей болуп туруп, сен бай болуп кетишиң мүмкүн эмес. Европанын абалы көрсөтүп атпайбы? Бири-бирин көтөрмөлөп жибербесе, бири-бирин эметпесе, анда экономикалык жактан, рухий жактан да кыйрап бүтөт эмеспи? Европа бирлиги бекер курулуптурбу? Кече эле бири-бирин Франция менен Германиянын ортосундагы мамилелерди билебиз да.
канча жолу кандай согуштар болду эле. Англияны айтпай эле кой. Анан кийин булар кой деп билип Европа бирлиги деп курушубуз керек экен деп чек аралардан бери жоюп жибериппи. Биринен бирине өтүп атпайбы. Себеби булар бизден мурдараак эсине келди, бизден мурдараак түшүндү. А бирок булардын деле жана жазгандарында болуп атат. Булар деле ошол эски баягы немени кармап калган экен. Түрктөр биригип кетсе, кайсы күчкө каршы болот деген сөз ушуларда деле болуп атат да. Коркунуч болобу дегендей. Ооба. Андан кийин мынау түрктөрдүн мындай жардам бериш керек. Турмуштук жактан, экономикалык жактан, билим берүү жагынан, маданият жагынан бири-бирибизди көтөрмөлөшүбүз керек деген негизинде мисалы фонд да курулган да, түрк маданиятын, маданий эстеликтерин жана маданиятын колдоо боюнча атайын фонд түзүлүп, ал борбору Бакуда, ошо Бакуда турат да. Анан түркчө тешкилат деп коет. Тешкилат деген өзү мындай алганда комитет деген сөзгө жакын да. Тешкилат деген абдан ар бир нерсеси ордуна коюлган бир уюм да. Так деген уюмда тешкилат деп коет. Түркчөдө ошол түрк девлетлеринин тешкилаты деп да айтып атат да. Демек, ар кандай айтылабы? Ар кандай туркту аты кээ бирөөлөр бирлиги деп жазып атат, кээ бирөөлөр тешкилаты деп жазып атат. Тешкилат деген мындай казённый тилдеги сөз да, мындай бюрократиялык мазмундагы сөз. Анан мынау ошо жерлерге Кыргызстандын ордун айтайын. Мына ушул процесстин бардыгында сөзсүз Кыргызстан бар. Мына Түрксой уюштурулганда Кыргызстан болгон, сөзсүз болгон, ролу бар. Канча жыйналыштар Кыргызстанда өткөн. Андан кийин анан 2011 жылы Түрк академиясы курулду, 2012 жылы эл аралык Түрк академиясы статусу ушул Бишкектеги саммитте берилди. Казакстанда иштейт азыр. Ушулардын баардыгы курулуп келе жатат. Бир жагынан карасаң, саясат жагы, дипломатия жагы, маданият жагы, илим жагы, экономикасы да бар. Иш адамдарынын бирлиги бар. Ал эмес аксакалдардын да консейи бар да. Жанагы түрк мамлекеттеринин бирлиги дейлиби, уюму дейлиби, мына ошондо аксакалдардын дагы. Ал эмес кыдемли мемур дейт. Бул тажрыйбалуу адамдардын, тажрыйбалуу адистердин консейи деген дагы жери бар да. Ошондой кылып кыскасы түрк дүйнөсүндөгү акыл ой ээлерин, тажрыйба ээлерин, өнөр ээлерин, саясатчыларды мына ушулардын баардыгын бириктирип, ошол жерден акыл чыгарып, анан ар бир түрк өлкөсү ошону пайдалансын, ошого таянып иш кылсын, бири-бирибизге жардам берели деген мындай тууганчылык ниеттен түзүлгөн да. Бирок бул абдан керек. Бизге жөн элекчи аба менен суудай керек. Анткени дүйнөдө көрүп атпайбызбы? Кече эле бир тууган элдер бүгүн бирин-бири атып атат да. Бирин-бири жерин басып алып атат. Жерин басып алып атат. Адамдарын кырып атпайбы? Бул кандай болот? Кече эле бир тууган 1000 жыл нары барса экөөнүн атасы бир киши да. Бир киши. Эми Арбак деген чын болсо карап турат да. Бул эй балдарым эмне кылып атасыңар дейин десе тили жок. Ал адамзат демек баягы ушу жанталашып экономикалык немеге жетем деп отуруп, ошонун аракетинде болуп отуруп, улам бир нерсеге умтулуп, дагы көбүрөөк алып калайын, дагы көбүрөөк нерсеге ээ болоюн деп жанталашып отуруп, ушундай абалга жетип калды да. Эми андай болбош керек эле, бирок болду да. Болуп жатат да дүйнөдө. Бизди
ошо бир Орто Азияда канча түркү мамлекети барбыз. Эртең чырчыгып кетпейт деп ким айтат? Эгерде биз бир болсок, бир бүтүн болсок, бир философияга негизделсек, баарыбыз ортого алып чыгып туруп, бар болгондун бардыгын бөлүшүп турсак, ошондо ар бир киши бактылуу болбойбу? Бир формула келип чыкты акыркы убактарда. Ошол формула баары иштейт. Бөлүшкөндү билүү керек. Колуңда бар нерсе менен бөлүшүүң керек. Колуңда бар нерсе менен бөлүшсөң, ошол нерсе көбөйө турган доорго келдик да. А бөлүшкөндү билбегендерди, бөлүшкөндү билгендер келип, бир күнү бөлүп кетет да. Ошон үчүн бул доордун эмне экендигин биз түрктөр да түшүнө турган болдук да. Анан дагы бир суроону сурашат да. Балким сиздин оюңузга да келип турган чыгат. Мындай бул бирлик болобу, кийин бузулса эмне бузушу мүмкүн деп. Бул түркү мамлекеттеринин уюмуна зыян келтирип, буларды өнүктүрбөй кое турган нерсе болушу мүмкүнбү дейт. Мүмкүн. Ичтен, анан сырттан болушу мүмкүн. Ичтен болгон бир эле нерсе бар. Бул бирге жашоо маданиятын жоготуп алганыбыз, анан ошол алып келип туруп бизди этностук эгоизмге алып келген. Азыр мисалы үчүн кечээ эле бир болгон кыргыз менен казак бүгүн бири-бирибиздин эсибизге салып, кыргыз менен казак бир тууган деп бири-бирибиздин эсибизге салып калбадыкпы? Эске салбай эле ошондой эмес беле? Кечээ эле 25-жылга чейин Кыргыз Республикасы эле го Казакстан. Анан бир дагы казак Москвага мен кыргыз эмесмин, мен казакмын деп жазган эмес да. Анкеталардын бардыгында ар бир казак 25-жылга чейин мен казак кыргызмын деп эле толтуруп келген да. Себеби кыргыз деген сөз аларды мындай жатыркаткан эмес да. Сен кыргызсың десе, кыргызмын деп эле койгон да. Ал эмес эпосторунда бар да. Кобланды Батыр деген эпосунда сен кимсиң десе, мен кыргызмын дейт. Кобланды. Ооба, Кобланды. Кара Кыпчак деп коет, бирок сен кимдин баласысың, кыргыздын баласымын да дейт. Элгери кыргыз деген, казак деген бул бири-бирин жатырката турган терим болгон эмес. Азыр болсо, мына көрүп турасың, ортодо мен коюп койгон, таможняды коюп койгон, өтө албайсың. Өтсөң өндөйүндө көргүлүктү көрөсүң, кайра келатканда дагы көрөсүң да. Ушундай акыбалга келип алдык да биз. Ушулардын бардыгынан жасалма татаалдыктардан, адамдарды кыйноого сала турган шарттардан ушу бизди туугандык, анан өлкөлөрүбүздүн, мамлекеттерибиздин бирлиги, бир философия, бири-бирибизди түшүнүү гана алып чыгат да. Бул ансыз жашоо кыйын да. Адамзат, жалпы адамзат, мен бүт адамзатты айтайын. Ушулар кандай болсо дагы бир жерден бири-бири менен биригип, бир шылтоо менен, бир себеп менен биригип, ымала курбаса, адамзат жок болуп кетет да. Мисалы үчүн, мен Африкадан бир негр келди дейли. Мен аны менен туугандыкты таба алам. Себеби мен Санжира окугам. Санжирада ошол экөөбүздүн атабыз бир жерден бир киши болуп чыгат да. Санжира чоң маданият. Биз алардын бардыгын таанып салып туруп, бүткүл адамзат бир атанын баласы. Кыргыздарды айтып атпайбы, уруу бөлүнөт, бөлүнбөйт. Ошо урууларга бөлүнүү кыргыздарды аман сактап келген. Ал бөлүнүү эмес, биригүү деген сөз ал. Себеби бардык кыргыз бир атанын баласы деген шапканын алдында жашашканда. Сурайм, уруң кайсы? Баланча. Балан жерден бири кеткенбиз. Баланча деген экөөбүздүн атабыз дейт. Бүттү. Бүттү, андан кийин сөз жок. Демек бир тууганда. Берки мамлекеттерде эле чогуу болуп атпайбы? Мисалы үчүн мына Англис, Улуу Британиянын баш ийген мамлекеттер, азыркы өз алдынча мамлекеттер, Канада, Австралия, баары эле содружество деп биригип атпайбы? Алардын өзүнүн уюмдары бар. Маданияты бир дегендей. Эми үчүн түрк
уюму деп коелучу, түрк уюму болуп атса, дароо терс кабыл алынды. Түрк мамлекеттердин уюму биринчиден жаңы болгондугу үчүн, күтүлбөгөн нерсе болгондугу үчүн ошондой кабыл алып атат. Экинчиден, түрк тарыхы адамзаттын тарыхын өзгөрткөн тарыхта. Түрк тарыхы абдан бай тарых. Түрк тарыхы Азиядан Европага чейин атка минип алып тепчип өткөн тарыхта. Анан Атиллалар болбосо, гундар болбосо, ошол эле кийинки эле түрктектүү элдер болбосо, Европадагы азыркы маданият, азыркы армия түзүлүшү, азыркы шаарлашуу, азыркы маданият болбойт болчу да. Мисалы үчүн Атилла болбосо, Европа болмок эмес, сөздүн ачыгы ошондой да. Атилла ушул жактардан барып туруп анан кийин ошо жерге ошо маданиятты жеткирген да. Аскерлер түзүлүшү, ондук болуп, анан кийин взвод, ошолордун баардыгы ушул биздин ата бабалардын берген, адамзатка берген белек эмеспи? Ошолордун баардыгын билишет. Билгенден кийин булар эми азыр деле баягы адамдардын акылынан маселени согуш менен чечүү деген Ошол жакка болуп баратат. Маселени согуш менен чечүү деген маселени шуну кой, бул болбойт экен, бул такыр жарабаган неме экен, адамзаттын табиятына каршы нерсе экен. Маселени согуш менен чечүүнү токтотуш керек деген акылга жеткен жок да. Адамзат жете элек, дагы эле куралданып атат. Дагы эле ошол бирөөнү өлтүрүш үчүн куралданабы, же болбосо бирөөгө нан таап бериш үчүн куралданабы. Анан кээ бирөө ошо согуштан акча таап байып атат да. Мына ушундай доорго келип калганда адамдардын түшүнүгү ар кандай болот экен. Мисалы үчүн ошо түрк өлкөлөрү, түрк мамлекеттери дейли, азыр мамлекеттер болуп калды. Түрк мамлекеттердин уюмуна ошондой тескери карап атышат. Менимче андай болбойт. Биздин себеби бүткүл түрк элдердин философиясы орток. Түрк элдеринин бирөө дагы мен бирөөгө каршы, бирөөнү талкалайм деп атайын уюм кура тургандыгына мен ишенбейм, андай болбойт. А бирок эгерде түрк канча жерин ээлеп жатабыз. Ошолордун баардыгы жакшы жашап, жыргап жашап кетсе, бүткүл дүйнө элдери ошолорго келип, ошолордун жакшылыгын көрсө, туурабы? Туризмди өнүктүрсөк түрк дүйнөсүндө. Ушул эле Кыргызстанга дүйнөдөгү баардык адамдар келип, ушул Кыргызстандын жыргалын бөлүшсө, жаман болобу я? Ушундай ойлонбойт да. Ушундай ойлонбойт. Жок. Андай болбойт. Ал эмес, мен мисалы үчүн чыдай албайм. Жанагы казактар биздин квартирантыбыз, анан кийин чыгып кетсин деген сөздөрдү ошону айтып атат аны. Депутат, Россиянын депутаты, ушул алар биздин квартирант, квартира бергенбиз, биздин белегибиз. Эгер квартира жакпаса, чемоданын алсында чыгып кетсин деп атпайбы? Ал мисалы үчүн менин кыжырыма аябай тиет, ал себеби казактар мурда Кыргыз республика болуп турган убакта кыргыз деген ат, кыргыз деген этноним үчүн, кыргыз деген ысымдын даңкы үчүн, анан кыргыз деген кыргыз топонимдердин аябай жайылгандыгы үчүн ошо жерлердин баардыгын ошо кыргыздарга деп берген. Ал жерде биздин кыргыз деген атыбыздын дагы эмгеги абдан чоң да. Биз эч качан, мен бир дагы кыргыз Казакстандын 1 грамм жерин алып алайын, бөлүп алайын деп дебейт. Мен башканын гарантиясын бере албасам дагы ушунун гарантиясын бере алам. Бир дагы кыргыз 1000 кылым өтсө, ушу Казакстандан жер талашпайт. А бирок ошончо жердин кыргыз деген ат үчүн, кыргыз деген этнонимдин наамы үчүн, кыргыз деген топонимдин жайылгандыгы үчүн бергенин да унутпашыбыз керек да. Ошондуктан ошо жерлерде жашап аткан биздин бир тууган эмес, өзүбүз эле да. Ошо казактарды квартирант дегенде мен мисалы үчүн мындай кыжырым кайнайт да, ушул кандай адамдар ушундай артта калган. Эмдигиге чейин ушул сөздөрдү сүйлөп жүрөт деп өтө капа болом да. Убактыбыз да аяктап калыптыр. Уюм түзүлүп, эми мындан ары көрөлүк кандай өнүгөт, кандай болот. Буюрса жакшы өнүгөт. Эмне үчүн жакшы өнүгөт? Жакшы өнүгүшүнө тарыхый негиз бар.
Себеби биз душмандашып бири-бирибиз менен согушкан эл эмеспиз. Биз кече эле бири-бирибизден ажырап, бөлөк-бөлөк жашап калган, бири-бирин сагынып жүргөн туугандарбыз биз. Анан кандай өнүгөт да. Өнүкпөшкө мүмкүн эмес ал. Бар болгону жанагы этностук эгоизмди жоюш керек. Түрктөрдүн арасында этностук эгоизм бар, жана иштен чиритип коюшу мүмкүн дегеним ошо этностук эгоизм. Атайын программа алып туруп керек болсо түрк улуттардын арасындагы этностук эгоизмди жоюу маселесин түшүндүрүш керек. Анан экинчиси албетте буга тоскоол боло турган нерсе тышкы күчтөр. Тышкы күчтөр менен дагы түшүндүрүш керек. Жалпы адамзаттык ой жүгүртүүгө түрктөр мурда эле жетип алган, түрк элдеричи. Башка дүйнө балким жете эле окшойт. Биздин эпостордо, жомоктордо, макал лакаптарда адамзатты бөлүү деген жок андай. Динине карата керек болсо бөлбөйт да. Ошон үчүн менимче өнүкпөй коюуга эч кандай себеп жок. Рахмат. Сизге бизде конокто профессор Сулайман Кайыпов болду. Биз түрк мамлекеттеринин жаңы пайда болгон уюму жөнүндө сөз кылдык. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.